Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде маек берүүбүздү улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, Кутман күнүңүздөр менен. Азыркы тапта тагыраагы өлкөбүздүн түштүк бөлүгүндө Баткен облусунда кырдаалга байланыштуу бир топ чыңалуулар болуп жатат. Жана ошондой эле азыркы тапта биз эң башкысы ушул кыргыз элибизди, кыргыз журтубузду биримдик ынтымакка жана сабырдуулукка чакырып өтөбүз. Ал эми бүгүнкү маек берүүбүздө ушул кырдаалга байланыштуу белгилүү жазуучу, коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев агайыбыз менен маек курабыз. Саламатсызбы? Айтсаңыз, азыркы тапта биз өлкөдө мынакей курч абал болуп жатат десек болот. Анан кийин азыркы биздин кадамдарыбыз кандай болуш керек? Элди кантип ынтымакка, биримдикке чакырышыбыз керек, сабырдуулукка? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Чындыкты айтыш керек. Азыр абал оор. Өлкөдөгү абал оор. Баткен баарыбыздын жүрөгүбүздө туруп атат. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө бүгүн азыркы маалда Баткен. Ушундай кырдаалда биз биринчи кезекте ушул башынан айтып өтөйүн, бизге ар бирибизге муштумдай түйүлгөн ынтымак керек, элибизге биримдик керек. Анан ачыгын айтышыбыз керек, бул чек ара маселеси биринчи кезекте чече турган бул мамлекеттик бийлик. Мамлекеттик бийлик гана тың гана колунан келчү жана аны ошо чече ала турган ушул мамлекеттик бийлик болуп эсептелет. Ошондуктан биз мамлекетибиздин бийлигине сөзсүз түрдө ишенип, ошонун чечүүсүнө шарт түзүп беришибиз керек. Мамлекеттик бийлик өзүңүздөр билесиздер, эки жол менен чечишет. Бири дипломатиялык сүйлөшүүлөр жолу. Бул оңой эле чечиле калчу иш эмес. Ал деген бир топ ары бери тартуушулар менен чечилет. Экинчиси эми анын бетин Кудай ар кылсын, армиялык согуштук жол менен чечилет. Мына ушунун ичинде биз бүгүнкү күндө биз баарыбыз тиленип турабыз Кудайдан, ушул дипломатиялык жол менен, тынчтык жол менен чечилсе экен депчи. Анткени кантсе да ортодо баягы от күйүп, бир топ ар жактан да бери жактан да чыгымдар болуп кетти. Мындай абалда дайыма сүйлөшүү өтө оор болот. Анан ушу башынан айтып кетер элем, элибизге эмне себептен кайта-кайта эле ушул ынтымакта бололу, биримдикте бололу, мамлекеттик бийликтин иштешине шарт түзүп берели деп атабыз. Себеби биз көчөгө кыйкырып чыккан менен эч нерсе чече албайбыз. Мисалы, митингге чыгып, ак үйдүн астына барып, чечкиле дегидей, бул мамлекеттин ичиндеги иш эмес, бир жактуу иш эмес. Макул, биз мамлекетибизди кыйнап, бийликтеги отургандарды кыйнап, чечкиле дей берели. Анда алар эмне, тажик тарап эмне айтса ошонун баарына макул болуп чечиш керекпи? Андай болбойт да. Воруктуга коридор ачып бергиле, жанагы сууну бизге өткөрүп бергиле, баланча жерлердин баарын бизге өткөрүп бергиле, силердин элиңер кыйнап атат дегене тияктан чечкиле деп. Ушул айткандарыбыздын баарын аткаргыла деселе, ошолордун айткандарынын баарын аткара беришибиз керекпи? Андай болбойт, урматтуу элим, калайык журт. Ошондуктан биз дагы биздин бийлик деле жана көчөгө чыгып алып кыйкырып аткандар эле чечкиле, силер бийлик эмне отурасыңар, чек ара маселесин чечкиле деп кыйкырып аткандардын баары эле тиги мекенчил, ушул Кыргызстанга күйүп аткан адам, анан бийликте отургандар эле мекенчил эмес, Кыргызстанга күйбөгөн адамдар бекен. Ар бирибиз күйөбүз. Бийликте отурган, биздин бийликтин башында отургандардын баары керек болсо укум жерибиз үчүн жанын бергенге даяр адамдар отурат. Ошондуктан бул жерде биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, Кыргызстандын кызыкчылыгын бербешибиз керек. Алар ушул биз бияктан кысым көрсөтпөсөк, аларга сүйлөшүүгө, ошол маселелердин баарын чечүүгө шарт түзсөк, убакыт берсек, ошондо гана баардыгы калыс чечилет. Анан биз ушул жерде отуруп алып эле кыйкыра берсек, көчөгө чыгып алып туруп, анда калыс чечилбей калат. Анан биз ынтымакта болсок, биримдикте болсок, бири-бирибизди колдоп турсак, анан душмандар дагы ай бул эл ынтымактуу эл экен, биримдиктүү эл экен, буларды алыш кыйын экен деген ойго келишет. Анан туура баарын ачык айтып коюшубуз керек. Азыр баягы сырткы душмандарыбыз дагы баягы колтугубузга киргенге аракет кылып, сырттан ар кандай каражаттар келип атышы мүмкүн. Митингге чыккыла, кыйкырып өкүргүлө, коомдогу тынчтыкты бузгула дегенчи. Анан бизде эми өзүңүздөр билесиздер, жана жашыл акча болсо энесин да сатып ийгенге даярлар толтура. Ошолор бүгүнкү күндө коомдогу тынчтыкты бузушу мүмкүн. Ошондойлорго да жол бербейли, ошого окшогондорду да ээрчибейли.
бүгүнкү күндө эң башкысы бизге тынчтык, биримдик, ынтымак керек. Сиз өзүңүз көрүп жаткандай, азыркы учурда ошо айрымдар эмоцияга алдырып, абалды курчутуп жаткандай. Эмоцияга эмес, алар атайлап. Эмоция деген сөз башка. Бул жерде чек аранын маселесин чечүүдө бул эмоцияга кирбейт. Эмоция эмес, акыл эс менен чечишибиз керек. Кыргыз элим касиеттүү эл, акыл эстүү эл, чек ара маселеси деген эмне экендигин түшүнөт. Ошондуктан баягы эмоция бул качан саясатчылар бири-бири менен саясий маселени талашып атканда, шайлоодо, же болбосо кызмат талашып атканда ошондо эмоция десек болот. Бул жерде андай эмес, саясий кызыкчылыктар эмес, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы турат. Эл журтум ушуну түшүнгүлө. Бул жерде саясий кызыкчылык жок. Анан жанагы соц сеттерге ар кандай посттор жазып атпайбы, сен баланча тиги эмнеге чек арага барбай атасың деп. Макул барсын, ал эмне кылат? Ал мендей эле. Мына мен чек арага барайын, азыр Баткендин чек арасында жүрөйүн. Мен эмне кылам? Колуман эмне келет? Айтсаңыздар өзүңүздөр. Барам, ошол жерге барып эле тиги күч органдарынын бутуна чалынып эле, ошол жерде темтейип жүрүп эле кайра келем. Ошондуктан бул маселени кайталап айтып коеюн. Мамлекет менен мамлекет сүйлөшүп чечет. Мамлекеттин күч органдары сүйлөшүп чечет, дипломаттар сүйлөшүп чечет. Ошентип турган маселе да. Анан кийин эле тиги отуруп алып эле баланча эмнеге тиги чек арага барбай жүрөт. Анан баланча бара калса эле чек ара маселеси чечиле калат. Анан баланчаны түз эле бүгүн эле тиги аттандырып эле чек арага жөнөтпөйсүңөрбү? Тажик туугандар ошол баланча келсе эле биз ошо колтугубузду ачып эле ура баланча келатат, биз тиги чек араны бошотуп эле ошонун каалагандардын баарын аткара коеюн деп эле ошону күтүп туруптурбу? Анткени жок да алар. Ошондуктан биз мындай бир бул жерде саясий оюндарды уюштурбашыбыз керек. Бул жерде элдин башын айландырбашыбыз керек. Эл дегенде эле түшүнүп турат. Кудайга шүгүр элибиз сабаттуу. Жанагыдай ар кандай элдин тынчтыгын, коомдун тынчтыгын бускан күчтөр абайлап сүйлөгүлө. Бул саясий оюн эмес, кайталап айтайын. Бул жерде саясий оюн эмес, эртең жооп беришип кала турган күндөр келет. Мындай нерсени тиги тиешелүү органдардагы мындай бир өзгөчө көзөмөлгө алышы керек. Анткени бүгүнкү күндө бул тамаша иш эмес. Саясатчылар менен саясатчылар талашып, тирешип атканда мейли эле. Бул жерде мамлекеттин тагдыры туруп атат. Элибиздин тагдыры туруп атат. Мамлекеттин мамлекеттүүлүгүнүн тагдыры туруп атат. Ошондуктан бул жерде мындай бир сүйлөгөндө абайлап сүйлөш керек. Баардыгын акыл эске салып сүйлөш керек. Айтсаңыз, анан кыргыз-тажик маселесинин өзөгүнө токтолсоңуз. Кыргыз-тажик маселеси эми бул оор маселе. Бул тетиги эсирдин учурунан бери эле келаткан маселе. Бүгүнкү күндө чыга калган жок. Айрым бир мына жашы жогору өтүп калгандар билет, менден улуулар деле билет, мен деле билем. Тетиги союздун учурунда эле эсир болуп ушунчалык эсирдин камчысы катуу, коммунисттердин камчысы катуу кезде эле тажик туугандар менен кыргыз туугандардын ортосунда ушу чек ара талаш маселесинде, же суу талаш маселесинде бир жанжалдар чыгып келип турган. Ал бүгүн эле чыга калган жок. Ошондуктан бүгүн эле чыга калды дегендер бул туура эмес. Анан 30 жылдан бери чечилбей келаткан оор маселелер бар ал жерде. 30 жылдан бери. Анан эми ушул баягы жаңы союз болуп бөлүнүп, ар бирибиз өзүбүзчө мамлекет болуп бөлүнгөндө бир мындай бир жакшы учурлар бар болчу да. Чек араларыбызды так чечишип алууга ал учурду өткөрүп жибергенбиз. Бул ошол убакта иштеген жетекчилердин күнөөсү. Эми булардын баарын азыр териштирип отурганга чынын айтканда убакыт деле жок. Бүгүнкү күндө биз тажик эли менен кыргыз эли байыртадан канатташ жасап келаткан элбиз, бир тууган элбиз. Мындай айтканда мусулманбыз. Мына ушул ошо элдин эки элдин ортосунда мындай от тутанып, аны сырткы кайсы бир күчтөр пайдаланып кетпеш үчүн биздин мамлекеттик жетекчилер мындай дипломатиялык жолдор менен гана чечиш керек да. Тажик эли деле ошону каалайт деп ойлойм. Бирок эч убакта мамлекетке биз ушундай мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Кыргызстандын кызыкчылыгын ушундай кырдаал оор болуп атат, мындай эл болсо кысып атат деп Кыргызстандын кызыкчылыгын алдырып ийбешибиз керек. Кыргызстандын кызыкчылыгы, мамлекетибиздин кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек. Эмне себептен жана мыкты жигиттерибиз керек болсо Кыргыздын бир укум жери үчүн жанымды бергенге даярмын деп атышат. Бир укум жерибизди бербешибиз керек. Мейли тиреше турарбыз, бирок бир укум жерибизди бербешибиз керек. Артка чегинбешибиз керек. Ошондуктан алар дагы ушуну тажик тарап дагы ушуну так
даана түшүнүшү керек. Кыргыздар эч убакта артка чегинбейт, сүйлөшүүгө баралы деп түшүнүш керек. Анан эгер андай болуп таза оор болуп баратса, балким үчүнчү жак казак туугандарыбыз сүйлөшүп берели деп атат, Россия сүйлөшүп берели деп атат. Аларды да калыстыкка балким чакырып көрүшүбүз керек деген сыяктуу. Бирок эч убакта биз өзүбүздүн кызыкчылыкты бербей туруп чечишибиз керек. Биз кызыкчылыгыбыздан артка чегинбешибиз керек. Бир кадамды артка чегинбешибиз керек. Ошондуктан жана кайта ошол жалпы элиме ынтымакта бололу, биримдикте бололу, бүгүнкү күндөгү бийлигибизди колдойлу дегенде деп айтып атканым ошондуктан биздин саясий ар кандай оюндарыбыз бар болсо деле, саясий жактан ар кандай көз карашта болсок дагы, бүгүнкү бийлик, бүгүнкү ар бир кайсы бир саясий топторго жакпай турса дагы бүгүнкү күндө азыркы тапта бийликти колдошубуз керек. Анткени бул муктаждык. Япондордун бир жакшы баягы адаты бар. Мамлекеттик кызыкчылык жана Япон улутунун кызыкчылыгы келгенде баардыгын жыйыштырып коет дагы, ушул эки кызыкчылыктын астында баштары биригет. Мына биз дагы азыр ушундай шарт түзүлдү. Мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун кызыкчылыгы туруп атат. Биз баягы саясий тирешүүлөрүбүздү, саясий ар кандай көз караштарыбыздын баарын четке жыйнап коюп, бийликти колдоп, бийликтин айланасына баш кошуп, биримдикке келишибиз керек. Анан да бир нерсени айта коеюн, айрым бир акылдуулар, кабытканын ичиндеги акылдуулар, ар кандай фонд уюштура салдык, ушуга акча которо салгыла биз Баткенге алып барып беребиз деген алдамчылык да башталып кетип атат. Жардам көрсөтүү максатында. Жардам көрсөтө коебуз дегендер да андайга көп ишене бербегиле. Ошолордун эртең аларга макул акча которолу, бирок ошолор чын эле ошол жака алып бардыбы кантип көзөмөлдөйбүз? Андан көрөк мамлекеттен суранар элем. Эгер андай болсо, эл ошону талап кылып атса, мамлекет тарабынан атайын фонд ачылсын. Баарыбыз колубуздан келген жардамыбызды берели. Анткени эртең ошону сурап алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Текшерип алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Канча тыйын түштү, ал каяка кетти, кандай кылып жардам берилди деп баарын сурап, тактап алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Анан эле бир көчөдө жүргөн бирөө эле мен счет ача салдым, баарыңар эл сом менен эле шакылдатып эле акчаңарды которо бергиле, мен Баткенге алып барып берем десе, эртең аны кантип көзөмөлгө алабыз? Ошондуктан мындай да баягы шылуундарды дагы, мындай бир ар кандай ишке барчуларды дагы ээчип кетпейли дейм да. Саясатташкан деп калдыңыз, азыркы тапта ушундай саясатташкан билдирүүлөр көп таралып жатат. Анан кийин биз элибизге кандай түшүндүрүү иш-чараларын көрүшүбүз керек азыркы тапта? Эми мына ушул саясий эми түшүнүктүү иш да, сырткы күчтөрүбүздүн бар экендиги деле түшүнүктүү. Мисалы жашырбай эле айтып коелу, көчө күнү Американын аутсунун президенти тиги наркотик менен кармалып, анан ал жерде бир биздин жараныбызга кыдык көрсөтүп, анын боюнан түшүп кала сактаганда дым болуп жок болуп кеткендер көчө күнү эле кайдан жайдан чыга калды. Мен ойлогом, тигил Американын университетинин жанагындай болуп атса, үнү чыкпаган, анан жанагынтип бир жараныбыз жабыркап атса, үнү чыкпаган немелер жок болуп кеткен го, булар Кыргызстандан бир жака чыгып кеткен го деп. Көрсө ушул эле жерде жүрүшүптүр, көчө күнү эле ажылдап баары чыга калышты. Көрсө баягы жашыл акча үчүн, аркасындагы турган кожоюндар үчүн чуркап чыккандар көп экен. Ошондуктан ошондойлордон сак бололу элим, андайларды ээрчибейли. Ал мен ачык эле айтып атпаймынбы, тышкы душмандарыбыз көп. Кыргызстандын дайым эле тынчтык болсун, Кыргызстан гүлдөп өсүп өнүксүн дегенди баары эле каалап аткан жок. Ошондуктан муну терең түшүнүшүбүз керек, туура түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө кыргыз эли үчүн ынтымак, биримдик аба менен суудай керек болуп турат да. Мынакей эки тараптын тышкы иштер министрликтери азыркы тапта бир түшүнүккө келгендей болуп атат, бирок абал дагы деле чыңалууда. Бул эмнеден кабар берет? Эми мунун эң башкы кабар бергени, муну эми мен өзүм, бул менин жеке оюм, болжолдуу түрдө билип атам, тажик тарап коюп атат. Мындай айтканда шарт коюп атат, өзүнүн кызыкчылыктарын коюп атат. Ворха, алар баштан бери ушуну айтып келатат, Ворха коридор ачкыла деген талапты коюп атат. Жана суу бөлүштүргөн дамбаны бизге өткөрүп бергиле деген талапты коюп атат маселен. Аны эгерде биз макул деп туруп кыйналып кеттик, биздин элибиз да кызып атат, аркабызда ар кандай күчтөр да кызып атат, макул деп койсок, анда биз утулуп калабыз да. Ошондуктан сүйлөшүүлөрдүн оор жүрүп атканын түшүнүшүбүз керек.
мамлекетибиздин жетекчилери деле ошол жерде отурган адамдар деле кыргыз жери үчүн күйгөн адамдар отурат. Ошондуктан биз бул маселени анан жана ачыкка чыкпай атканы да ошол. Бул чек ара маселесинде баардыгын эле ачык жая салып эле момдай болуп атат дегенде анда өтө оор болуп калат. Ошондуктан урматтуу элим, чыдамдуу бололу. Мындай бир мамлекеттин жетекчилерине ишенип, анан алардын чечүүгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Эми сурап алганга убактыбыз кенен жетилет. Эртең тынччылык келип, кайра жаңы баягы кадимки калыбыбыздагы жашоого түшкөндөн кийин деле сурап тергеп алганга толук убактыбыз болот. Ошондуктан азыр мындай бир биримдикте ынтымакта болушубуз керек да. Мынакей чет элдик басылмалар ушул Тажикстан өлкөсүндө дагы ич ара келише албай жатат деген дагы басылмалар билдирүүлөрдү жазып атышат. Ошондой эле өлкөдө саясий абалда курч деп атат. Буга пикириңиз кандай? Эми туура аларда деле жыргап атат дейсиңерби? Аларда деле тиги тажиктердин тажиктин коомчулугу деле тиги бизге окшогон ичинде ар кандай күчтөр бар. Алар деле өзүнүн бийлигине ар кандай сөздөрдү айтып атышат да. Анткени тажик тарап деле жыргап кеткен жок. Алардан деле чыгымдар болуп, аларда деле керек болсо тиги жанагы шаардын мэрине чейин ок тийип жараланып дегендей ушундай кыйынчылык аларда деле болуп атат. Ошондуктан аларда баягы бирок алардын бир нерсе, алар диктаторлук мамлекет. Баягы бийлик башында отурган эмне айтса ошону аткарган мамлекет. Анан ошол жагынан алар баягы мындай айтканда көп анчалык баш көтөрүп, көп анчалык чугулдай албай атат. Анан сырткы күчтөр, сырткы маалымат каражаттары алардын ичине деле ар түрлүү маалыматтарды жиберип, аларда деле бир тынчтыгын бузгусу келип атат. Бирок аларды бузуш кыйын. Анткени ал диктатор мамлекетте диктатура деген диктатура баш көтөргөнүн ошол жерден эле төбөдөн ары бир коюп эле көчөкүдөй болуп биздин тиги аянтка чуркап чыккандай болуп ал жерде Душанбега чуркап чыксынчы, ошол самат баарын төбөгө коюп, алып барып камап, таң аткыча сабап, азабын акесин окутуп, тиги эртең менен кайра жалынтып коймок. Анда эмес да. Кыргызстанда бул демократиялык мамлекет болгонубуздан ар ким оосуна келгенди сүйлөп атат. Тажикстанда андай эмес. Ошондой болсо дагы сырткы ар кандай маалымат күчтөрү аларды да жыргатып ийген жок. Ошондуктан ошол эки маалыматтардын ошол бир эле маалымат тараткандарды байкап көрсөңөр өзүңөр интернетке кирип, бир эле маалымат таратуучулар Тажикстанга тарапка башканы, Кыргызстан тарапка башка маалыматтарды берип атышат. Ушундан эле ойлобойсуздарбы өзүңүздөр? Сыртта ар кандай күчтөр биздин эки элдин ортосуна от жагып, бизде тынччылыкты тынчтыкты эмес, биз бирибиз менен тиришип, ушинтип баягы болуп турганына түртүп аткан күчтөрдү байкалып атат. Аларды ээрчип кетпешибиз керек да. Ушул кырдаалга байланыштуу бизди күнөөлүү деп жатышат. Буга оюңуз кандай, пикириңиз? Эми мындай да эки адам ушташып кетсе деле биринчи тетиги күнөөлүү болчу деп айтат да. Анан ошол сыяктуу тажиктер дайыма кыргыздарды күнөөлүү дейт, кыргыздар дайыма тажиктерди күнөөлүү дейбиз. Эми бул жерде баягы уруш эмнеден башталды эле десе, баягы бир сөздө айткандай, биз тажик күнөөлүү, анан Кыргызстан күнөөлүү дегенден мурда тынчтык жолдорун издегенге өтүшүбүз керек. Бирок эми биздин өзүбүздүн позициябызда көп учурда тажик тарап, мага жеткен маалыматтар боюнча тажик тараптардан мындай бир өктөмдүк көбүрөөк байкалат. Анткени болсо азыркы тапта ошол ок чыгарганда биринчи ошол тарап болду. Алар ок чыгарды. Анан жанагы видео камераны биздин территориябызга келип коюп алган алар болду. Анан жана шагылдарды түшүрүп биздин аймагыбызга кирип келип шагыл түшүрүп аткан алар болду. Анан биздин элибиз барып видео камераларды алып койгула десе албай койгон ошолор болду. Шагылыңарды төккөн токтоткула десе токтотпогон ошолор болду. Анан ушинтип барып биздин элибиз барып алып туруп алып кеткиле дегендерге ок чыгарып аткылай баштаган биринчи ошолор болду. Ошондуктан баягы бул жагы туура эми баягы ал тарап тажик тараптагы ушундай биринчи баштаганды чындык болгон күндө дагы азыркы күндө маселе анда деле эмес, маселе эки элдин сүйлөшүүгө келип, тынч үстөлдүн үстүнө отуруп, тынчтык менен маселени чечип алганыбыз жакшы. Анткени бир жакшы сөз бар. Жакшы согуштан жаман тынчтык өйдө деген. Жакшы согуштан жаман тынчтык өйдө деп айтылат. Согуштун кереги жок бизге азырчы.
деги эле дүйнөдө согуш болбосун, деги эле дүйнөдө бир адамдын өмүрү кыйылбасын, деги эле бир адам ок учпасын. Канча адамдарыбыз мына азыр үй жайынан айрылып көчүп чыгышты, канча адамдарыбыздын үйлөрү өрттөнүп кетти. Эртең ошолордун баарына жардам беришибизге керек болот. Ошолордун баарына кайра үй жай куруп беришибиз керек болот дегендей. Ошондуктан деги эле бизге азыр андай андайдын кереги жок, тынччылык керек. Ошондуктан эртерээк баягы мамлекетибиздин жетекчилери эки тарап тең сүйлөшүүгө отуруп, анан эки элдин кызыкчылыгында туура чечиш керек. Туура чечпесе, анда буга чейин кандай эле ошол калыбында калтырып, сүйлөшүүлөрдү давай ушуга чейин кандай болсо ошондой кармап туралы, бирок тынчтыкка келели дегенге чейин барыш керек да. Антпесек эч убакта бирок кайталап айтайын, Кыргызстан тарап кызыкчылыгыбызды бербешибиз керек. Мынакей азыркы этапта бүт дүйнө жүзү Кыргыз-Тажик чекарасындагы абалга тыкыр көз салып турат. Ушундай маалда биз татыктуу болуш үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек? Эми татыктуу болуш үчүн биздин дипломаттарыбыз биринчиден сабаттуу, анан ошол чегара маселесин мыкты билген болуш керек. Анткени ал жагынан мен кубанчалык деле сан аркабайм. Бизде сабаттуу дипломаттарыбыздын бар экенине ишенем. Чегара маселеси канча жылдан бери талкууда келаткандыктан ар бир кадам жерибиз жөнүндөгү маалыматтар жетиштүү деп ойлойм. Ошондуктан бул жагы тарыхтан алабызбы, тети байырта мурдакыдан келаткан документтерге таянабызбы, бардык тарабынан бизде маалыматтар жетиштүү деп ойлойм. Биз кандай болгон күндө дагы өзүбүздүн фактыларыбызды, далилдерибизди келтире алабыз деп ойлойм. Ошондуктан ар бир нерсени жөн эле могул жер меники болчу, билгениңди кылып ал деп сабатсыз эмес, сабаттуу түрдө эртең дүйнөлүк коомчулуктун астында болобу, башка үчүнчү тараптын келип бизге кийлигишкенин астында болобу, биз документтерибиз, далилдерибиз так болгудай болуп талашышыбыз керек да. Ошонун баарын так далили менен даярдап, биринчи кезде сабаттуу дипломатиялык жол менен сүйлөшүшүбүз керек. Буга биздеги кадрлар, ошондой кесипкөй специалисттер жетиштүү деп ойлойм. Ошондуктан бул жагын биринчи эске алышыбыз керек. Экинчиден баягы эми кандай болгон күндө дагы сактыгыбызды күчөтүп, баягы эми ачыгын айтканда күч органдарыбыз даярданышы керек. Күч органдарыбыз даярданып, тиешелүү камкордукту көрүп, аларда деле маалыматтар бардыр, кандай мындан аркы окуялар кандай өзгөрүп кетет деген сыяктуу. Ошондуктан эми тиги дипломаттар сүйлөшүп атат, мамлекет жетекчилери сүйлөшүп атат, биз болсо биякта чалкадан түшүп жата туралы дебей, күч органдарыбыз даярданып, тиешелүү даярдыктарды көрүшү керек. Анан дагы бир жолу айтып кетейин, бул чегара маселесинде кандай гана болбосун, бул мамлекет чечет. Ошондуктан Баткенге мен бара салайын дегендерди кармангыла деп айтар элем. Керек болсо ошого Кудайанын бертин ар кылсын, бирок ошого жетип калса мамлекетибиз эртең мобилизация кыла турган болсо, анда эч кимибиз жок дебей баарыбыз аттанабыз. Анан өзүнчө эле мен тиги аттанып алып жөнөп калдым, машинемди айдап алып дегенде, мейлиң барсаң бар, бирок эмне колуңан келет, айтсаңар эмне колуңардан келет. Ошол жерде бутка чалынып ары бери жүрүп эле кайра келесиңер. Ошондуктан мамлекетке толук мүмкүнчүлүк берели, ошо мамлекеттен күтөлү. Жолтмебек ага, сизге чоң рахмат айтабыз. Татуулдук милдетиңизди аткарып, ушул түз эфирибизге келип, ой пикириңизди бөлүшкөнүңүзгө ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Сизерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибизде белгилүү жазуучу, коомдук ишмер Жолтмебек Абыкеев менен өлкөдө болуп жаткан кырдаалды талкууладык. Биздин каналдан алыстабаңыздар.